баш кошуу жөнүндө айтып берсек, бүгүнкү күндө баш кошуу жаштар арасында болуп атат, бири-бирин табышып, алып качуу учурларында баш кошуп атышат. Бирок тилекке каршы ажырашуу статистика боюнча бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын аймагында өтө көп. Салыштырмалуу процентный ставка менен алганда бир 30-40% ажырашуу көп, 100% баш кошкон болсо. Анан бул жерде биринчиден жаштарыбыздын бүгүнкү күндө өз укуктарын жана үй бүлө кодексин жана мыйзамдардын түшүнбөстүк кесепеттеринен ушундай шарттарга дуушар болуп атат. Бир тарабынын укуктары тебеленип, өзүнүн укуктарын билбегендиктеринен мүлксүз, бирге тапкан мүлкү жок, балдарына же алимент өндүрө албастан оорут кырдаалдарда калып калып атат да. Ошол себептен мен как юрист катары кеңеш берет элем, баш кошордун алдында толук ошо тийип аткан же алып аткан тарабыңарды билип, сүйлөшүп, акылдашып, кеңешип көрүп, анан баш кошсо жаштарчы. Бири-биринин кыялдарын, мүнөздөрүн билгенден кийин. Анан баш кошуунун алдында, мыйзам алдында обязательно аял жана эркек бул мыйзам алдында нике күбөлүгүн алып, бул каттоого туруш керек. Нике күбөлүгүн алганда бул эки тараптын тең укугун мыйзам алдында теңдейт. Кокустан эми ар бир жаш аял же эркек баш кошкондо бул эми түбөлүк жашайбыз деп баш кошот, бирок тилекке каршы турмуштун татаал ар кандай сыноолорунда бул жаңылышуулар көп. Ошол себептен ажырашышат. Ажырашкан учурда бул же аял бала чакалуу болуп калганда, ортодо нике күбөлүгү жок болуп калса, өмүр бою бирге мүлк топтоп келип, күйөөсүнүн атында калып кетсе, бул жерде мүлк бөлүштүрүү учурунда же балдарын алимент өндүргөндө өтө татаал жактар жаратат да. Аталыгын аныктоо жагы бар. Мүлк бөлүштүрөйүн десе, бирге өмүр бою тапкан мүлктөрү тууган уруктарын оформить этип коет, же ата тарабына, же аялдын тууган уруктарына. Ошол себептен өмүр бою тапкан мүлктөрүн да бөлүштүрө албай, айдай талаада калып кеткен жагдайлар өтө көп. Мыйзам боюнча эгерде энеси учетто турбаган психикалык ооруктан же наркотикалык же турмуш шарты начар болсо, анда бала алынат андан. Эгерде турмуш шарты жакшы, адекватный, акыл эси соо, тиричилик кылган укугу бар болсо, мыйзам көп учурда бул эне тарапта да. 80%, почти 90% учурда эне тарапта болууга тийиштүү. Определенный возрастка чейин, бир 10 жашка чейин бул бала энеде болууга милдеттүү деп көрсөтүлгөн да. Биз мыйзам боюнча атасын дагы энесин да укугу бирдей баланын алдында. Бирок мыйзам бул бала эне тарапка көбүрөөк чечкен жагы бар да. Бала энеде калгандан кийин үй бүлө кодекс боюнча жана балдар кодексте бул алимент төлөө жагы бар, каражат өндүрүү жагы бар. Эгерде жаш наристе болсо, 3 жашка толо элек болсо катты өлчөмдө каражат өндүрүлөт. 18 жашка чейин алимент деген бар, алимент өндүрүү жагы бар. Бул 18 жашка толгучаңда ошол балдар атасында калса энеси төлөйт, эгерде энесинде калган болсо атасы төлөйт да. 2 жаш баш кошуп, баш кошкондон тартып нике күбөлүгүн алып, каттоого туруп, ошол нике күбөлүгүн баш кошкон күндөн тартып ажырашкан күнгө чейин тапкан ортодо табылган мүлк бул экөөнүкү тең укуктуу мүлк болуп эсептелет. Эгерде кокусунан ажырашууга келген болсо, бул ортодо табылган мүлк толугу менен экөөнү тең бөлүнөт. Кыргыздарда каада салттарда баш кошкондо кыз тараптан күйөө тарабына сеп берилет. Төшөк, сандык өздөрүнүн бүгүнкү күнү квартира даже берип атышат, машина берип атышат, сеп, төшөк, сандыктар бар, мебель, спальный гарнитур дегендер. Бул ажырашкан учурларда, ушул кээ бир учурларда күйөө тарабы тойго кеткен чыгымга эсеп кылып, бул септерди бербей учурган бар. Бирок бул бардыгы сот тарабынан актылар түзүп, сот тарабынан гана чечилет. Эгерде күйөө тарабы берилбесе, ал мүлк, сеп бул аялыныкы болгондуктан тиелекте кыз тараптан, кыздын ата-энеси тараптан берилген чыгым кылынган мүлк да. Ошол себептен бул судебный порядке сот аркылуу гана чечиле турган жагдай. Калың бул эми расписка катарында калың алынбайт, бул ооз эки гана, бул куруп мындай баягы кандай десем, эки тараптын ооз эки келишиминин негизинде гана кызды
калыңын берип, кыз тарап сеп берип, анан баш кошушат. Бул эми жакшы ниет менен кылынат. Бирок ажырашкан учурларда өтө талаш тудурган жагдай бар да. Угуп келсең, күйөөсүнүн тарабын уксаң, аныкы чын. Аялын уксаң, аялыныкы туура деп десет. Ошол себептен спорный момент болгондон кийин талаш тууган жерлерде бул только сот чечет да. Кимдики канчалык деңгээлде. Баш кошуп атканда нике күбөлүгүн алып, эки тараптуу күйөөсү жана аялы бул нике келишимин түзүп, анан баш кошсо болот. Ошондой учурларда ушундай талаш тудурган маселе жаралбайт деп ойлойм да. Бирок бүгүнкү күнү бизде практиковаться этилбей атат мындай келишимдер. Эми баш кошкондо ниетти чоң кылып эле түбөлүк жашайм деп, андай жаман ою жок баш кошушат, бизде баягындай кыргызчылык кылып. Бирок тилекке каршы ажырашкан учурларда талаш тудурулган спорный моменттер өтө көп да. Ошол себептен ошондой жагдайлар келип чыкпаш үчүн, мүлк талаш вопрос чыкпаш үчүн андай суроолуу талаптар. Баш кошкондо нике күбөлүгүн алып, эки тарап келишкенден кийин, эми баш кошо турган болгондон кийин, эки тараптуу нике келишимин түзүп, анан баш кошсо ушундай жагдайлар чыкпайт деп ойлойм. Эгерде аталык укугунан ажыратса, же энелик укугунан ажыратса, ошол адам алимент төлөөдөн бошотулат. Анткени ал эч кандай тиешеси жок болот. Алимент төлөө бул төрөлгөн ата-эне болгондон кийин бала кайсы тарапта калса, баланы таштап кеткен тарап алимент төлөөгө укуктуу. Эгерде сотко кайрылып, экинчи тарап соттон өзүнүн буйругун чыгарган болсо, аныктамасын. Ошонун негизинде бала 18 жашка толгучаңда алимент төлөөгө ал милдеттүү. Эгерде төлөбөсө, мыйзам алдында жоопкерчилиги көрсөтүлгөн. Эгерде бүгүнкү күнү энелер таштап Россияга кетип, аталарынын карамагында эч кандай материалдык жардам эне тарабынан энелик милдеттерин аткарбай бүгүн кетип калган учурлар бар. Ошол учурларда аталары берип, сот тарабынан соттун токтомунун чечимдери чыгып, ошонун негизинде энеси балдарына алимент төлөгөн учурлар да бар. Жок, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары боюнча эки аял алуу бул мыйзамда көрсөтүлбөгөн. Бул карама каршы. Тескерисинче бул боюнча кылмыш жазык кодексинде жоопкерчилиги бар. Эки аял алууга. Бирок эми сожительство кылып бүгүнкү күндө жашап атышат. Эки күйөөгө тийүү деле андай мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Мыйзам боюнча эрежеге жете элек бала бул ата-энеси менен болууга милдеттүү, ата-энеси кароого милдеттүү. Бирок тилекке каршы мына бүгүнкү кырдаалда экономикалык шарттарыбыздын оордугуна байланыштуу ата-энелери балдарын чоң эне, чоң ата, тайнелерин таштап Россия мамлекеттеринде тиричилик кылып жүрүшөт. Бул турмуштун кысталыштыгын деп ойлойм. Тилекке каршы. Бирок мыйзам боюнча ата-энесинин карамагында болууга тийиш. 2 жаш баш кошкондон кийин 18 жашка эрежеге жетип, аны өзүнүн кыймыл аракетине мыйзам алдында жооп бере турган эрежеге келгенде баш кошот. Нике күбөлүгүн алат. Анан ата-энесинин башка чужой тиешеси жок үй бүлөсүнүн адамдардын сөзүнүн кесепетинен эле ажырашып кетти деген бул далилдөө өтө татаал нерсе. Ошол себептен баш кошкондон кийин ал үй бүлөлүк өзүнүн үй бүлөсүн тартып кетип багууга милдеттеме алгандан кийин аялы деле эркек деле өзүнө жоопкерчиликтүү. Анан бирөөнүн сөзүнүн кесепетинен эле ажырашып кетти деген бул акылга сыйбаган нерсе. Нике күбөлүгүн алуу, никеге каттоого туруу бул 18 жаштан өдө жогору болуш керек. 18 жашка чейинки менен никеге турууга мыйзам тарабынан уруксат берилбейт. Ала качуу бул Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодекси менен жоопкерчилиги көрсөтүлгөн, жаза чаралары, айып пулдары көрсөтүлгөн, жаза чектелген. Алып качканга мыйзам жол бербейт. 18 жашка толо элек жаш кыз боюна бүткөн болсо, кош бойлуу болуп калган болсо, ким тарабынан болсо ал жоопкерчилиги анда көрсөтүлгөн.